Салам достар, сіздермен Абылаев Тахай бүгін жан жоқал. Короче, 5 күн бұрын мен эс алып келдім. Үйгө келгенме 2 күн болып қалды. Азыр мына ушул жерде отырам. Компьютерде отырам. Компьютермен монтаж кылып атам. Саат 12-11:50 болып қалды. Анан монтаж кылган монтажыман видеосун мага жаккан жок. Кайра удалить кайра тартып атам, ошону десеңчи. Ну, при этих значениях, конечно же, я бы не советовал снимать, потому что шума просто... Давай. Мой икигай, теперь вообще шума жоқ мын сен, мага түшүндүрүп берсеңчи. Кана берчи. Икигай. Бул икигай али орусча жазылган түшүнүктүү сөздөр менен эмнесине түшүнгөн жоксуң билбейм. Мен бирок түшүндүрбөйм. Эмне жеп атсың е? Курма жеп атың? Мә, тесің мен де коғал. Рахмат. Телефон коғатың тар жаман да ең. Шоңырақ қылып қойсаң, нормально оқта, мен де отырып түсініп. Көргенге. Так, саға түшіндіріп береміз азыр. Нормальный қылып. Ушу графика бұл икигай китебинде бар. Ушу графика основной икигайдын ичинде. Икигай китебинин ичинде япониялык адамдардын узак жана бактылуу жашаган адамдардын секрети бар да бул китептин ичинде. Эң биринчи ошо китептин ичинде бар нерсе, ошол мен жана айтып кеттим силерге, бактылуулук, бактылуу жашоо. Биринчиси достор, бактылуулук жашоо. Ушунун ичинде кантип бактылуу жашаса болот деген суроого жооптор бар. Экинчиси, сенин жашооңо тийип жаткан зыяндар эмнелер? Икигайдын 3-чү функциясында достор интервью бар. Бул 100кө чейин 100төн ары жашаган адамдардын интервьюлар бар. Кандай алар эмне кантип икигай тапты, өзүнүн жашоосунда кантип бактылуу жашашып атат? Ошол сыяктуу суроолорго дагы көптөгөн суроолор бар. Ошолорго жооп берген интервьюлары бул китепте бар. Интервьюда коелу. Мисалы, 4-чү бул китептеги, икигай китебинин ичиндеги 4-чү орунда турган бул стресстен айрылуу. Кантип стресстен айрылса болот, кантип депрессиядан чыкса болот, жашоодо кыйынчылыктар кантип жеңсе болот, ошол сыяктуу нерселер китепте бар. Стресстен айрылуу деп коелу. Бул нерсе мынтип коеюн, бул 4 нерсе достор, бул кандай десем, бул графикага байланыштуу эмес, бул графика өзүнчө башка нерсе, бул башка нерсе. Бирок экөө биригип ошо бир эле нерсени түшүндүрөт да. Икигай китебинин ичинде. Так, эми достор, ичиндеги нерселерди биринчилерден баштап 4-чүгө чейин бизге кыскача айтып коеюн. Бактылуу жашоодо силерге икигай китебинде силерге эмнени айтат? Бактылуу жашоодо силер эртең тургандан баштап жатканга чейин кылып жаткан ишиңер, ушул мисалы силер бүгүн ойгондуңар, бүгүн турдуңар, ошо туруп ден соолугуңар чын болуп туруп атканыңар үчүн, туруп жатканыңар үчүн ушул жылуу үйдө, жылуу төшөктө жатып, ошол нерседен туруп жаткан үчүн дагы шүгүр кылып жашоо, бул бактылуулук жашоо алып келет деп айтылып жатат бул китептин ичинде. Ошо бактылуу жашоого жетиш үчүн шүгүр кылып жаша дейт. Биринчи нерсе. Экинчи нерсе, бирок бул көп нерсе айтылган, кыскача кылып түшүндүрөм. Эмне сенин жашооңо зыян? Сенин жашооңо зыян тийгизип жаткан нерселер эмнелер? Сенин жашооңо зыян тийгизип жаткан нерсе, кээ бир адамдар ойлойт, мисалы, тамак аш жактан диета кармап, же болбосо көп тамак жебей, көп өзүңдү шыкабай, анан ишип ошентип тамак жактан анан жылуу кийип жүрсө эле менин ден соолугум чың болот деп. Жок достор, андай эмес. Мен кыскача бир пример кылып берейин силерге. Стресс, нерв болуу,
мисалы ушул стресстин ичине кирет да. Мисалы силердин бир жумушуңар бүтпөй жатат, ошол жумушту бүтүрүш үчүн, мисалы силер бүтпөй атат, бир проблема чыгып калды, убакыт кыска болуп атат, эртерээк бүтүрүш керек болуп атат, силер тиякта конок күтүп атат, свет өчүп калды. Ошол светти күйгүзүш керек, сен бир проводторду туташтырып атсың, ошол проводтор жакшы туташпай атат, светин күйбөй атат, тиякта конокторуң ызычуу болуп атат. Ошол нерсенин баары эмнеге алып келет? Нервге алып келет. А силер нерв болуп жинденип ошол нерсени кылып аткан учуруңар бир адам, жөн эле турган адам бир пачка тамеки чеккени менен барабар. Бул факт. Ошондой нерселер бул зыян, жашооңор зыян алып келет. Мисалы учурда силер бул китептин ичинде айтылат, адамдын мээсинде нейронный связьтар бар, ал нейронный связьтар 20 жашка чейин эле. 20 жаштан ары уже картая баштайт мындай айтканда. Ошонун картайышын жеңилдетиш үчүн бул китепте өрчүп өнүккүлө дейт. Өрчүп өнүккүлө. Мисалы силер жаңы нерсени үйрөнгүлө, жаңыланып өзүңөргө канчалык кыйын жумуш берсеңер, эми жумуш физический жактан эмес, умственный жактан дагы акылыңарды иштетип ошол боюнча аракет кылсаңар, бул нейронный связьтардын картайышы токотер жерин айтканда, достор, силердин мээңердин картайышы мындай жайлайт деген кеп да. Анан ошол нерселердин баардыгы силер мисалы Инстаграмда отурасыңар, 1 саат убактыңар кетет, 60 видео көрөсүңөр, бир 5 видеосуна күлөсүңөр, бирок ошонун бирөөсүндө да силер пайдалуу нерсе албайсыңар. Ошол нерсенин баардыгы нейронный связьтин картайышын эртелетет, тездетет. Ошол нерсени токтотуш үчүн постоянно адам бир нерсени окуп, бир нерсени үйрөнүп, жаңылап туруш керек деген кеп да. Китепте ошондой нерсе айтылат. Эми интервью жаңы айтып кеттим, ошо 100гө чейин, 100төн ашып жашаган адамдардын бактылуу жашап, өзүнүн икигайын тапкан адамдардын интервьюлары бар. Стресстен айрылуу бул эң оңой эле. Төртүнчүгө биринчи жооп берет, шүгүр кылып жашаш керек. Анан ар бир кичинекей кылып жаткан ишиңерге шүгүр кылып жашасаңар, стресстен айрыласыңар деген. Эми стресс боло берет. Кийин силердин жашооңордо анткени учурда силер буга чейин мисалы кыйынчылык жашоону көрүп келсеңер дагы кийин да кыйынчылык жашоону көрөсүңөр. Бул нерсе өмүр бою токтоп калбайт. Кыйынчылыкты көрсөңөр, кийинчерээк дагы көрөсүңөр. Мындай айтканда, күн тийди, түн да чыгат, түн болсо, значит күн да тиет деген сөз да, достор. Эч качан түн болуп ошо менен калып калбайт, же күн чыгып ошо менен калып калбайт. Либо акырзам болот, либо ошондой. Бул графикада, достор, икигай жөнүндө сөз болот. Баштайбыз. Бул графиканын бирөөсү жок болсо, значит силер икигай таба албайсыңар, мындай айтканда. Ошон үчүн бул не деп коелу? Баланс деп коелу. Эми биринчи кызыл тоголукка келсек, бул кызыл тоголуктун ичинде эмне жазылды? То, что вы любите. Силерге эмне жагат? Мындай айтканда, сен мисалы сен профессияң эмнеде, сен эмнени жакшы көрөсүң, өзүң мындай ойлонуп азыркы учурда дептер алып ошого жазсаң деле болот. Сага эмне жагат, эмне кылган жагат, кайсыл сфера жагат, мындай айтканда, кайсыл чөйрө жагат. Мисалы мага кинематографический жак жагат, мага операторлук жагат, режиссерлук жагат, сценарий түзгөн жагат, анимация жасаган жагат, монтаж жасаган жагат. Ушундай, короче, кинематографический киного чечелүү эмне болсо, мага ошол нерсе жагат. Сага эмне жагат, ошол боюнча сен да үзүлдө. Так, биринчи суроого жазайын. Сага эмне жагат? Эмне кылган жагат, мындай айтканда. Мисалы сен доодуру жакса, либо повар жакса, мага кино жагат. Ушул суроого өзүңөр жооп берсеңер болот. Азыркы учурда силер да өзүңөр икигайыңар табасыңар, мен да өзүмкүн табам дегендей, бирок мен өзүмкүн табам. Экинчиси, то, в чём вы сильны. Силер эмне жактан күчтүүсүңөр? Мисалы учурда мен эмне жактан күчтүүмүн? Мен өзүмө жооп берсем, силер өзүңөр жооп бересиңер. Мурдага салыштырмалуу мен азыркы жактан видео тарткан жактан күчтүүмүн. Биринчиден, экинчиден эми профессионал эмесмин, бирок өзүм деңгээлиме жараша күчтүүмүн деп айта алам. Видео монтаж жактан күчтүүмүн, фото монтаж жактан күчтүүмүн. Ошо оператор, сценарий түзгөндү мен пока что билбейм, бирок өзүм аракетимди кылып атам.
ошо, короче, кинематографический жанагы эле айтып кеткен, кинематографический жактан мен күчтүүмүн. Тил жактан мисалы азыркы учурда үйрөнүп атам, күчтүү эмесмин, бирок үйрөнүп атам. Ошолордун бардыгы эмнеге кирет экен? То, в чём вы сильны? Силер эмне жактан күчтүүсүңөр? Силерге да өзүңөр жооп берели, силер мындай ойлонуп көргүлө, мисалы үчүнчү то, мына үчүнчү тоголок. Биз биринчи, экинчи, үчүнчү тогологуна жооп берип атабыз уже. То, за что вам платят? Силерге эмне үчүн акча төлөйт мындай айтканда. Мага мисалыкы учурда, кийинки учурда, мен азыркы учурда аракет кылып атам. Кийинки учурда мен если что актер болуп кетсем, мисалы оператор болсом, мен видео тартып бергеним үчүн, может монтаж кылып бергеним үчүн, 3D графика менен иштеп бир проект түзүп бергеним үчүн мага акча төлөшөт. Бирок ошо профессия деп коелу. Үчүнчү профессия. Сенин кандай профессияң, кайсыл жака баргың келет, ошону сен ойлонушуң керек. Адамдарга эмне керек? То, что нужно людям. Төртүнчү, то, что нужно людям, адамдарга эмне керек? Мисалга учурда мен бир кино тарттым. Ошол кино тартканда ошодон бир сабак алып калса, адамдарга пайдам тийгизип атам биринчиден. Алар меникин көрүп атат. Анан ошол алар көрүп жаткан үчүн мага акча түшүп атат мындай айткандачы. Төртүнчү. Эми достор, мынакей дагы бир нерсе бар. Аны да кошуп коеюн. Эки нерсе кошоюн ушун менен. Проблема стрессти пайда кылат. Стресс жашоого зыян алып келет. Жашоого зыян келгени бактылуулук жашоону талкалагандыгы. Эми ушул нерседен кантип айрылса болот? Проблема П деп коелу. Проблема бул мындай айтканда тоскоолдук. Максат, мечта, цель, кыял, ошонун бардыгы бул жерде турат. Бул жаңы айтып кеттим, бул эмне? Бул стена, мындай айтканда дуал. Тоскоолдукта, силердин астыңар бир нерсе тосуп турат. Сен максатыңар бери анда турат, сен проблемаңар нарында турат. Бул силерсиңер. Эми ушул проблема мынакей силерди стресс жашооңорго зыян алып келип атат. Ушул проблема качан гана чечилген учурда силер максатыңарга жетесиңер. Ар бир проблема силерди мындай айтканда стресс кылбастан силерди күчтүү кылыш керек. Ар бир жашоодогу кыйынчылык силерди күчтөндүрүш керек. Негизги учурда жашоодогу берилип жаткан кыйынчылык силерди күчтүү кылыш үчүн, силерди басындырып салыш үчүн эмес. Мисалга учурда силер эч качан ойлонбогула, мен ушу менен жашоом токтоду, же болбосо уже мен чыдабай калдым. Проблема силерге максатыңарга жетиш үчүн күч берип турган нерсе. Силер эч качан буну депрессия катары, стресс катары, жаман, туура эмес ой катары албаш керек. Ал нерселердин бардыгы сенин жашооңорду үстүңөрдөн базат, ошондуктан силерге караңгылык келет. Мынакей достор, ушул нерсенин бардыгы эмне бул? Булардын бардыгы икигайдын ичиндеги эң айтып жаткан нерсе точно толук кылып тартам. Бул достор, бул эмнени айтып жатат? Бул жердеги икигайдын эң основной китептин ичиндеги жазылып турган нерсе бул здесь и сейчас, азыркы учурдан баштап, ушул турган жериңен азыркы учурда башта деп жатат.
любой нерсе мына азыркы учурда силер могу нерсени силер пайда алып атсыңар, ушул нерседен бир нерсени уже үйрөнүп атсыңар, бирок ошол эле учурда силер ушуну жөн эле чыдап койбостон, силер азыркы учурда турган жериңерден жашооңордо бир нерсени ушул мен айтып жаткан нерселерди колдонуп бир нерсени өзгөрткүлө, жакшы жакка умтулгула деп жатат. Азыркы учурдан башталып атат. Эртеңкини ойлонбой атат силергечи деп жатат бул китепте. Мындай айтканда, биринчи күндү күтпө, же болбосо базар күндү күтпө дейт. Сен биринчи айдын күтпө дейт. Сентябрдын 1-ин күтпө дейт. Жакшы окуш үчүн мисалы турган жериңен башта. Сен азыркы учурда сен эчтеке кылбай турган болсоң, значит сен эртең да эчтеке кылбайсың. Эртең эчтеке кылбасаң, 1 жылдан кийин да эчтеке кылбайсың. Ошондо отуруп сен 1 жылыңар, 2 жылыңар, 10 жылыңар кантип өтүп атканын билбейсиңер да, мындай айткандачы. Ошо силер менен Абылаев тагай болду. Эгерде бул видео силерге чындап пайдалуу болсо, анда лайк баспайлы болчу. Бас деп айтканда пайда жок болду. Короче, пайда болсо подписка кылбасаң, отписка кылбасаң, анда өчүп сал, өзүң билесиң, сен Абылаев тагай болду. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Бир аз жетишпей атам, бирок аракет кылып атам, жумуш көп. Бирок мен да күчүм көп. Так что видеолор чыгат. Сак саламатта калгыла.